Третий иштери кеттик. Кутмандуу күнүңөр менен көрөрмандар, мен бүгүн Балдар онкологу Станбеков Султан Амангелдиевич агайда коноктомун. Бүгүнкү менин суроом болсо, балдар хосписи деген эмне жана ал эмне үчүн керек? Мына ушул суроого кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Суроого жооп бере кетсеңиз. Балдар хосписи хоспис деген бул атайын жасалынган жай. Ал жайда дарылоо ыкмалары жарабай, жардам бербей калган балдар ошол жакка барат. Негизи буну туура түшүнүш керек. Анткени кээ бирлер ойлоп калат, ошол жерге өлгөнү барат экен да деп коет да. Бирок мен силерге айтар себебим, бул өлүү адамдын өлгөнү ал деген өзүнчө бир процесс. Аны да туура өткөрүш керек. Ошондуктан адам өлдү эле деп туруп, адам бир күндө өлүп калбайт онкологиялык оорулардан же башка оорулардан. Ал деген аркы дүйнөгө кетсе да, мындай жакшы ниет менен, жакшы ой менен кетиш керек. Ошондуктан ошондой жай ачылат да дүйнө жүзү боюнча. Хоспис деген бизде Кыргызстанда бар. Балдар үчүн да хоспис бар, чоңдор үчүн да хоспис бар. Ошол жерге мисалы 4-нчү стадияга өтүп кеткен, баягы ооруларды эч дагы дарылаганга күчүбүз жетпеген бейтаптар алып барылат. Ал жерде ар кандай жардам берилет, психологиялык психологдор бар, ар кандай клоундар келет, ырчылар келет. Ошол балдарга кандай да болсо да бир ушул алаксытып, баягы өлүмүн жеңилдетип беришет. Ошондуктан мен айтып кетер элем, ушу хоспис маселеси бул аябай мындай маанилүү маселе. Аны эч качан унутпаш керекпиз. Хоспис менен ар дайым биз чогуу иштешиш керекпиз. Мынакей көрөрмандар, мен азыр балдар хосписи деген эмне, ал эмне үчүн керек деген суроого жооп алдым. Сизди кызыктырган же болсо сизди ойлондуруп жүргөн суроолор болсо комментарийге калтырсаңыздар, мен суроого жооп алып берүүгө аракет кылам. Саламатта калгыла.